Так, Карасу районунун айыл чарба департаментинин жетекчиси Кубанычбек Мамедов да сеники. Так, бүгүн өзүң тааныштырганча айтып койсуң мына. Мамедов Кубанычбек Капелич, Карасу районунун агрардык өнүктүрүү башкарманын башчысы. Урматтуу дыйкандар, урматтуу фермерлер, бүгүн 2022 жылдын 19 февраль күнү Карасу акционердик фондунда, же болбосо бизче айтканда Карасу Даназык комбинатында ушумуна Госмат резерв фондунун аркылуу биздин Карасу районунан бөлүнгөн 40 тонна буудай, жаздык буудайдын үрөөнүн алып жатабыз. Ушул буудайды камсыздап берген биздин Кыргыз Республикасынын президентине, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө, Айыл чарба министрлигине, мамлекеттик материалдык резерв фондуна жана ошондой эле ушул жердеги Карасу Даназык акционердик коомунун жетекчилигине, ушулардын кызматкерлерине бардыгына терең ыраазычылык билдиребиз. Мына 2022 жылдын түшүмү үчүн эгиле турган ушул үрөөндөрдү ушундай жеңил насыя менен берилип, дыйкандарга камсыздап жатканы бул акыркы 20 жылда болбогон иш болуп жатат. Ушундай камсыздоо, ушундай жакшы жардамдар болуп турган болсо, биздин дыйкандарыбыз, фермерлерибиз жакшы түшүм алышып, өздөрүнүн кирешелерин бир топ көбөйтүп, экономикалык жактан жакшы буттарга туруп, жакшы багытты алып, мындан ары да жакшы ушундай жардамдар боло берсин биз суранып кетебиз. Рахмат. Эми бул жерде Казакстандын жетекчилигине Казакстандагы Кыргызстанга жолдош өлкө катары көп жардам берип келатат буга чейинде. 11-20-жылда мына биз Казакстандан буудай алып турабыз. Мына бүгүнкү күндө элге жардам болсун деп мына биздин башчыларыбыз менен жакшы ынтымакта болгон үчүн Садыр Кожоевичтин эмгеги менен бүгүнкү күндө мындай Казакстандын жетекчилиги Касым-Жомарт Токаевдагы бизлерге үрөөндү жеңил, жакшы качественный үрөөндөрдү жөнөттүк. Бүгүн 4 вагон келди буудай, 1 вагон софлер келди. Şu adamlarga жетекчиликке чоң ыраазычылык билдирип атабыз. Элде баары ыраазы болуп атат. Бүгүн өзгөн район алып кетти. Мына кадам жайып кетип атат. Кадам 25 тонна алды. Өзгөн 20 тонна алып кетти. 40 тонна алып атасы. Кудай буйруса эртеңде калгандарын жүктөп, мына чөп болгон элге таркатып, жаздын бир күнү 1000 жылда кете дейт го. Ошого тезирээк элге жеткизип берүү үчүн биз Карасу Даназык